Улут аралык астыкты козотууга айыпталып жаткан Даниэль Ажиев өзүнүн өтүнүчүнө байланыштуу бир кишилик камерада отурат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы билдирди. Алардын айтымында Ажиев тарабынан СИЗО-1 администрациясына ошондой эле ден соолугу боюнча эч кандай даттануулар болгон эмес. Даниэль Ажиевдин адвокатынын өзгөчө кырдаалдары учурунда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын эрежелерине байланыштуу соттолуучуну 1-Май райондук сотуна алып келбей жатышат деген сөздөрү чындыкка дал келбейт. Анын иши боюнча дагы деле тергөө жүрүп жатат. Иш сотко өткөрүп бериле элек деп айтылат жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматында. Мекеме камактагы кишинин сабалгандыгы тууралуу маалыматты ырастаганда төгүндөгөн да жок. Эске сала кетсек, Даниэль Ажиев өзгөчө кырдаал жарыялангандан кийин 7 облуска 7 миллион сом берерин билдирип, Чүй облусундагы муктаждарга гуманитардык жардам көрсөткөн. Социалдык тармактардын колдонуучулары аны вебкам моделдик студиясынын уюштуруучусу экенин айтышып, кескин сынга алышкандан кийин Ажиев 6 миллион кыргызстандыктарды сөккөн эле.